биздин Сузак районунда Барпалыкулов мектеби биздин эң чоң акыныбыздын атын алып жүрөт, бирок ошонун бир имараты эскилиги жеткен. Быйылкы жылы 1 миллион эле бөлүнүптүр. Ошону карап, ошону менен ушул эле районда Эшматов 2 мектепти өзүңүзгө жазып алсаңыз, Көстөрөйдүн башчысы карап берип койсоңуз. Эми азыр менин суроома эч кандай жооп болбоду да. Ошол акчанын Көстөр айтып койсоңуздар, канча пайызы жумшалып, мына жерде жазылып турат. Мурдакы мезгилде каралган объектлердин курулушун аяктоого деп. Ошол канча объект мурда көп жылдан бери бүтпөй калган канча объект бүттү быйыл? Акылбек Сөмбекович, мына сиз акыркы убактарда биздин элибиздин саламаттыгына, саламат сактоо министрлигине колдоолорду жакшы көрсөтүп келе жатасыз. Жана өткөндө дагы өзүңүздүн баяндамаңызда айттыңыз, суроо бергенге жетишпей калдык, убактыңыз тар болуп кеткениңизге байланыштуу. Мына буга чейин биздин милдеттүү медициналык камсыздандырууга 6 категория боюнча 150 сом 1 жылга бөлүнсө, сиз айда 150 сомдон бөлөбүз деп айттыңыз да, ошол 2023 планда бар да буюрса? Биздин планыбызда, бирок биз бюджетти пока киргизе элекпиз, анткени биз баалуу кагаздар менен фонд обязательного страхованияны акчаларды берип көбөйтүп, анан через жана корпорация развития аркылуу ошо акчаларды больница курууга, жанагы фармацевтический заводдорго ошого жиберели деген ниетибиз бар. Бирок ага азыр бир топ мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Биз сиздерге келебиз. Биздин эсебибиз боюнча бир 3 миллион кишини өкмөт өзүнүн мойнуна ала алат экен. Бирок калган 4 миллион кишини дагы обязательный страхование кылыш үчүн анда регистрация, шыртка чыгуу, документ берүү, алуу деген жактардын баарында тең бөгөт туруш керек экен. Бул эми бир күндө кирбейт го, бирок жакынкы 5 жылдын ичинде обязательный медицинский страхование Кыргызстанга кириш керек. Туура анткени мына баарыбызга белгилүү да. Биздин саламат сактоо министрлигине де бөлүнгөн акчалар өтө көп көрүнгөн менен анын 70% кайра эле айлыкка кетип, сиз айткандай жана бир аппараттарды алганга, жаңы имараттарды курулганга эч кандай каражат жетпей калып атат да. Себеби мына бүт больницаларыбыз эскилиги жетти. Кээ бирки жерде жана больницанын сырысынан ал жерге барып дарыланбай кайра кошумча ооруларды көбөйтүп келген фактылар болуп атат да. Ошо жакшы койсоңуздар жакшы болмок. Андан кийин мына сиздердин жана сунушталган редакцияда 3 миллиарддын ордуна мына капиталдык салымдарды каржылоого 17 миллиард 401 миллион сом бөлүнүптүр да. Ошол акчанын мына 2022 жылы канча пайызы мына көптөн бери бүтпөй калган имараттарга жумшалды? Жылдын башында 3 миллиард деп карап бергенбиз. Сиз бекитип бергенсиңер, силер бекитип бергенсиңер. Анан жылдын ичинде биз 14 миллиард 400 миллион сомго чейин көтөрүп, жалпысынан 17 миллиард 400 болуп атат бүгүнкү күндө. Анын ичинде мен докладымда айтып кетет тургандар бар эле, 9 миллиард бул жалпысынан ошо инфраструктуранын социалдык объекттерге, жол тармактарга 3 миллиард, 2 миллиард бул Бишкек шаарына бөлүп бергенбиз. Калган болсо жана айтып кеткендей жана капремонт менен башка аныкталган. Процентовкалар боюнча, кайсы готовность боюнча бул болсо Көстөрөдөн так маалымат алсак болот азыр. Жалпысынан. Эми азыр менин суроома эч кандай жооп болбоду да. Мен чөткө жооп бердим. Ошол акчанын Көстөр айтып койсоңуздар, канча пайызы жумшалып, мына жерде жазылып турат. Мурдакы мезгилде каралган объектлердин курулушун аяктоого деп. Ошол канча объект мурда көп жылдан бери бүтпөй калган канча объект бүттү быйыл? Беребиз. Дээрлик көпчүлүгү ошондойлорго кетти. Толук Жетибаев Нуртазин, мамлекеттик курулуш агенттигинин жетекчиси. 423 объект бүгүнкү күндө толук списокто бар. Пландоо ар бир квартал боюнча карап көрсөк, мынакей бир. Бул жылы 3 миллиард 90 миллион 600 миң сом каралган. Бүгүнкү күндө 2 миллиард 937 миллион аткарылды. Мындан башка мына келаткан жылы каржы министри айткандай толук бюросаценный жана кагаздар менен 10 миллиард сом каралып атат. Эми убакытты албай мен башка суроо бердим эле, мына жообуңуздар. Мен ошого кошо айтып кетет элем, мына биздин Сузак районунда Барпалыкулов мектеби биздин эң чоң акыныбыздын атын алып жүрөт, бирок ошонун бир имараты эскилиги жеткен.
быйылкы жылы 1 миллион эле бөлүнүптүр. Эми ошону карап, ошону менен ушул эле районда Ишматов 2 мектепти өзүңүзгө жазып алсаңыз, Көстройдун башчысы карап берип койсоңуздар. Андан кийинки суроом, мына бизде социалдык министр Кудайберген Базарбаевич көптөгөн өкмөт тарабынан, сиздер тарабынан социалдык колдоо көрсөтүлүп, 100 миңдеген акчалар берилди. Ошол эле мезгилде биздин жанагы майып балдарыбызды караган ассистенттерге мамлекет тарабынан жөлөк пул бөлүнөт. Бирок анын айына 1176 сомдон кайра ошондон патент алат экенбиз. Бул канча туура болобу? Туура айттыңыз. Биз жанагы ассистент боюнча быйыл 11 миң ассистентибиз бар. Ар бирине мурун 4900 сом төлөчүбүз. Азыркысы 6300 сомдон төлөп атабыз. Жанагы сиз айткан немени биз 1300 сомду анан компенсация кылып кийин төлөп берип атабыз. То есть биринчи тиги өзү тиги мисал алып чыгат, төлөйт, биз аны төлөп атабыз. То есть аякта өз акчасын мындай эчтеке короткон жок. Айбек Туратович, бул 11 миң кишинин баарын биз индивидуальный предприниматель катары кийин пенсияга чыксын деп атабыз. Бирок 1300 сомдон жана патенттин ордун компенсациялап кийин кайра берип атабыз да. Биз буларды киргизип атканда мыйзам ошондой болчу. Жок, туура. Кээ биркилер ошол акчаны убагында төлөй албастан кайра айлыгын ала албай калып атыптыр да, бул сизге эмес, салык мемесине бердим эле. Сиздерге рахмат. Андан кийинки сурообуз Айыл чарба министрлиги боюнча, биз баягы жаздын камын кышта көр дегендей азыртадан керектүү акчаларды Айыл чарба министрлигине берип, үрөндү, ошол эле мезгилде жер семирткичилерди эртерээк сатып алса, биздин дыйкандарга да жакшы болмок да. Биз жазда баштайбыз да, дайыма ушул иштердичи, жаз келип эл эгип атканда, давай акчаң гана эмне аласың, эмне кыласың да. Биз ошону эртерээк карасак акыл түзөмбөйбүз. Сунуш бул. Анан акыркы сунушум, суроомдан, бизде көпчүлүк министрликтерде жакшы жөлөлгө болуп атат, ар бири өздөрүнүн кызматкерлерине үйлөрдү салып берип, кызмат батирлерди берип атат. Ошондой пландар келечекте барбы? Медицина кызматкерлерине, мугалимдерге, социалдык кызматкерлерге да салып берүү. Анткени алардын өздөрүнүн бюджети жетпей атат, өздөрү салгангач, социалдык кызматкерлерди да карап, мамлекет Азыр ипотечный компаниянын дээрлик көпчүлүгү ошо социалдык тармакта иштегендер үчүн арналат да. Калган мына мисалы күч структураларында же болбосо бөлөктөрдө мүмкүнчүлүктөрү болушу мүмкүн экен. Социалдык тармактагыларга биз ошо салып берүүгө ипотечный компания аркылуу жана 4%га түшүрүп атканыбыз дагы ошондон болду да. Ипотека деген эмне? Бул ай сайын өзүнүн тамак ашынан тышкары, жашоо турмушунан тышкары бир өзүнүн бөлүк акчасын ай сайын төлөп берүү да. Азыр ошондой мүмкүнчүлүккө социалдык тармактагы биздин кызматкерлерибиз жетишип калды. Азыр коммерциялык банктар менен сүйлөшүп атабыз. Быйыл биринчи жолу коммерциялык банктар Кудай ыргандай чоң киреше алды. Былтыр bir 3 миллиард алса, быйыл bir 20 миллиардтын тегерегинде сом киреше алат деп турабыз. Ошону биз мындай механизмин аларга сунуштап атабыз. Силер бул кирешеңердин баарын өзүңөр чыгарып кетип калбай, банктын учредительдери уставдык капиталына салып туруп, андан кийин ипотекага бергиле. Ипотеканын баасындагы проценттарын ылдый кылгыла деп коммерциялык банктарга кайрылдык. Ал эми ошондой ыкманы азыр Айыл банк менен РСКга колдонгон атабыз да.